Assalamu алейкум, туғандар. Мына саат 12-ге 10 минут қалды. Азыр келдік. Талаларды айланып, полядағы престерді көріп, күшіміз жеткенібіз, баяғы басы тура келгенін алдық. Албағаныбыз деле болды. Эми элчиликте бирөө арзан айтат, бирөө кымбат айтат. Анан мына 170тен алган прессиме видео кылып чыгарып койсом, эми жакшы сөздөрдү деле жазыптыр, жаман жазгандар да жок эмес экен да. Прессиң жеңил эле экен, андай мындай, жанагы чөп аралашкан болгон үчүн, бирок мындай пресстин салмагы, көлөмү мындай жакшы да, чоң болгон үчүн мен алдым 170тен. Алып келип жийип алдым. Анан нерде бул прессиң мындай экен, андай экен, мен ал жерде прессти мактап неме кылбадым, сатыштын аракетин кылбадым. Буну лично өзүмө үйгө жийип алгам да. Бирөө барпыга келсең прессти көрсөтөм дептир. Прессти көрбөй жүрдү дейсиңби? Көрүп эле жүрөм, барпыга деле барам, Кудай буйруса. Ошол туугандар, негизи эле беде пресстердин баалары кандай болтат деп чыгарып койдум. Андан кийин 165тен алдым. Өзүбүздүн эле айылдашыбыз келип 1,5 миң пайда берди эле, берип бердим. Кудай кааласа, эртең баягы 400-500дөн пресстер бар экен, аларга барабыз. Эми максатым бирөөнүн бедесин, чөбүн немес, ценасын түшүрүп бериш эмес, көтөрүп бериш деле эмес. Лично бул менин өзүм ишим. Барам, көрөм, мага жакса алып сатканы чыгарам, сатылбаса алып келип жыям. Азыр бирөөнүн бир нерсесин алдыңбы, сразу алып чыгып кет, мен суу коем дейт да. Кааласам ошол жерде сатам, кааласам алып келип сатам. Кааласам жыйып алып кышта сатам да. Анан кээ бирки ушу чөп менен иш кылган адамдар көбү личкама жазыптыр. Сен неге антип арзандатып чыгарып атасың биздин тиричилигибизди? Жана эми бул рызкыны Алла бере берет да. Арзан алып, арзан сатсаң, ала берет, ишиң боло берет. Анан бирөөнү мажбурлап албайсың да, бар жок эле ыраазы болуп сатат да. Анан жанагы эми жазгандар болуптур да, силер бирөөнү элди ойлой билеңер депчи. Эми эл баасын чыгарат, содалашып аласың. Ошо содадан барака болот. Мисалы, ошо мен 165тен алган прессим айтайын, 180ден саткан экен, үстү жагынан. Анан мен барып содалашып алдым. Таанышың, билишиң, ушунчадан берсеңиз алайын десең, анан берсе аласың, бербесе албайсың да. Кыскасы ушундай. Жанагы эл арасында эми түшүнгөн деле бар, түшүнбөгөн деле бар. Эми укмуш адам жазды, эртең мага алып бер, мага минтип бер. Насибинче болот, эртең дагы аралап көрөбүз. Чыгып калса, алсак алдык дейбиз, ала албасак, мына ушунчадан деп туруп алды, ала албадык деп деле чыгарып кете берем. Мына ээси менен сүйлөшүп алгыла депчи. Эми биздин пайдабыз, элге пайда ушул да. Бир нерсени көрсөк, көрсөтүп коебуз. Кимге туура келсе дагы сүйлөшүп ала берет. Ошол туугандар, жанагы бир эле минус жакты көрбөстөн баягы туура жагын дагы жазайлы. Кээ бирки адамдар только минус жагын көрөт да. Мына ушу 170тен алган болсом, сен элди ойлой билеңер, алып сатарлар. Алып сатарлардын жакшысы дагы бар, жаманы дагы бар туугандар. Бирок эч качан урдап апарып неме кылбайт алар деле. Мисалы, алып сатарды деле түшүнүш керек. 170тен алса, ошол жерден жүктөп антимиткен деле 30 сом кошулат экен үстүнө, мээнетине, жүктөгөнү, машинанын пулуна. Апарып туруп, анан дагы коюп, стоянкага коюп, үстүнө кошуп, анан сатат да. Сен аларды жаман көрө бербей, сен деле ошолорго аралашып кыл.
эгер ошого немең жетсе. Не дейбиз, ушу биздин канал менен болгула. Кудай буюрса эртеге дагы арылайбыз. Кандай пресстер чыгат, баалары канчадан болот, Кудай буюрса көрсөтө беребиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Тынч болгула.